Салам балдар. Силерге жомок окуп берейинби? Бүгүнкү жомок карышкыр жана 7 улак. Илгери токойдогу жер кепеде бир эчки 7 улагы менен жашачу. Эчки ар дайым токойго тамак аш издеп кетчү экен. Улактарына болсо эшикти эч кимге ачпагыла, токойдо ач карышкыр жүрөт деп эскертчү. Эчки кайтып келгенде эшикти чертип ырдайт. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, энеңер келди, силерге сүт алып келди. Улактар ошол замат эшикти ачып, энесин киргизет. Ал балдарын тойгузуп коюп, кайра токойго кетет. Карышкыр мунун баарын угуп алып, эчки эми эле токойго кеткенде кепенин жанына келип ырдайт. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, энеңер келди, силерге сүт алып келди. Улактар жооп беришет. Уктук, бул энебиздин үнү эмес. Биздин энекебиз ички үн менен ырдайт. Кет карышкыр бул жерден. Эчки кайтып келип, эшикти тыкылдатып ырдайт. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, энеңер келди, сүт алып келди. Улактар эшикти ачып, энесин ичкери киргизишет. Карышкыр аларды жегени келгенин айтып беришет. Аларды тойгузуп коюп, токойго кетип жатып, өзүнөн башка эч кимге эшик ачпагыла деп катуу эскертет. Эчки жаңы эле кеткенде карышкыр кепеге чуркап келип, эшикти тыкылдатып, ички үн менен ырдайт. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла, энеңер келди, силерге сүт алып келди. Улактар карышкырдын үнүн тааныбай, эшикти ача коюшат. Карышкыр үйгө жүгүрүп кирип келип, улактарды жутуп салат. Бир эле улак мештин ичине жашынып аман калат. Эчки үйгө кайтып келсе, эшик ачык, үйдүн ичи бош. Мештин ичин карап, бир эле улагын таап алат. Улактарын карышкыр жеп кеткенин билип, аябай кейип ыйлайт. Ой, балдарым менин, улактарым, эмне үчүн эшикти ачтыңар? Ач карышкырга жем болдуңар? Муну уккан карышкыр, жок, мен сенин улактарыңды жеген жокмун, деп актанат эчкиге. Эчки мүйүзү менен карышкырдын курсагын жара сүзөт. Анын ичинен тирүү улактар чыга келишет. Ошентип, эчки улактары менен бактылуу жашап калган экен.